балаларым болsa otura almay kaldı. Berdi konsu kolunda жүрөт. Туура айтасыз. Жылда барат эми туурусу эле да айыл өкмөттө мындай башка жер именно ар бир ушул сайдын жегинде ушундай Баткен областы боюнча Лейлек районунда болгон ЧС боюнча өзгөчө кырдаалдар боюнча мына бардыгын көрүп чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жетишерлик техникалар келди. Ошол эле кезде бизден МЧС тарабынан жетишерлик биздин күжүрман кызматчылар да келип, азыркы күндө тазалоо иштери жүрүп жатат. Мындайча айтканда, премьер-министрдин койгон талаптары, бизге берген тапшырмаларды биз толук кандуу аткарып жатабыз. Мына бүгүнкү күндө Лейлек районуна толук кандуу техникалар жетиштүү. Бул техникалар МЧС тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан чыгарылган. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан чыгарылган жака биз күйүүчү майлоочу майларын берип атабыз. Биргеликте мына кээ бир көпүрөлөрдү, ички көпүрөлөрдү алып кеткен. Аны дагы биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте куруп, бүтүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анан жана турак жайлар, сел каптаган турак жайлар, алар камсыздандырылып, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бүгүнкү күндө ошол камсыздандыруу боюнча жергиликтүү бийлик иштеш керек эле. Кээ бирлери камсыздандырылбай калган. Бүгүнкү күндө элдердин түшүнүгү толук болбогондуктан, мына азыркы мыйзам боюнча бул сөзсүз коюлуш керек. Азыр мына айылдык өкмөттөрүнө, шаар мэрияларына да биз айттык, жок дегенде ушу сел коопсуздугу бар жерлерди ар бири менен бирден сүйлөшүп, аларды ошол камсыздандыруу эмесине коюңуздар деп азыр дагы милдеттендирдик. Бул боюнча дагы алар коюш керек. Ал эми жер маселеси, чек маселеси боюнча дагы биз бул боюнча жергиликтүү бийликтен эгер документтери толук жеткирилген болсо, анда ал жактан көмөк көрсөтүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги да жардам берет. Көчүрүп кетти, давно айткан бирок көрө турган нерсе. Өзүнүн баласы да МЧС'нин баласы. Жылыга обслуживание. Каналды уруп Биздин жамба бар. Жамбаны Siz байлап карап калдыңызбы? 30 метрдей жүрүп келди, анан сел азайганда ушинтип байлап өйөп койдук. өздөрү жардам берет. Мисалы үчүн быйылкы келген суу жакшылап ар бир ишиңерди так аткарып берсеңиздер мен биринчи кезекте суранып кетем. Ошондой эле сиздердин бүгүнкү жасаган ишиңердин баардыгы бул МЧС аброю. Эгерде силер жагышына кылып ар бириңер өзүңөрдүн ишиңерди так аткарып, өз мөөнөтүндө бүтүрсөңөр, анда бүгүнкү күндө биз Кыргызстандын МЧС канчалык деңгээлде иштеп атканын сиздер көрсөтө аласыздар. Ошон үчүн урматтуу солдаттар, мен силерден суранат элем, ар кимиңиздер өзүңөрдүн ишиңерди так аткаргыла. Мына элге ушундай нерсе түшкөндө бул биздин ишибиз, ар дайым ушул сиздер атайын служба кылган ушул боюнча келгенсиңер. Жакшылап аткарып, элдин пата дубасын алып, анан өзүңөрдүн службаңарга кетишиңиздерге үмүт